Уктабай ар таңда уйкуңду жегизген үмүтүң датар бекенме агарган чачыңдын арыталына карызмын апакем менин парызым تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Баягы Россиянын гражданин болгондон кийин жигиттик милдет үчүн кетти да. Аткарышым керек, барышым керек деген неме менен кетти. Муну ата-энеси деле же мен деле бир ушак бар, служба кылып акча таап кел деп кантип айтасың балаң? Ажалга кайсы ата-эне баласын ажалга жөнөтөт? Бир бала өттү кетти. Анан көрө Кыргызстанга служба кылса мен сүйнөт болчумун. Кыргызстан ушинтип өлүп кетсе мен сүйнөт болчумун, балам эрдик менен өлдү деп. Медиахаб орус-украин согушунда окуп чыккан кыргыз жарандарынын жана теги кыргызстандыктардын тагдырын баяндоону улантат. Бул жолу биз Борборкала Бишкектен 400 чакырым алыстыкта жайгашкан Жалал Абад облусунун Каракөл шаарынын Чоң Таш айылына бардык. Чоң Ташка үстүбүздөгү жылдын 28 майында Украинадагы согушта набут болгон 22 жаштагы Байжигит Юсупбаевдин сөөгү коюлду. Байжигитти жерге чоң энеси жана туугандары берди. Россиянын гражданин болчу да, өткөрүп беребиз деле жүрүшкөн келиним деле, балам деле. Аны акыркы убактарда 18ге чыгайын деп калганда балам өзү да шашып калды. Өткөрүп албайсыңар, бертерек мен армияга чакырат. Анан кийин бияктан өткөрүп алыш да кыйын экен да. Апасы келсе атасы келбей калат, атасы келсе апасы ушинтип эле бир эч мүмкүнчүлүк болбой калды да. Абышкан багыш болсо ошо документтерди чуркап жүрүп алып өтүп кетти. Анан өткөрө албай калдык. Анан абышкам өткөндөн бул болбой койду такыр. Мен барып жок дегенде служба кылып документтеримди ырастап коюп келейин апа. Мен ушинтип жигит болсом, ушинтип качып жүргөнүм туура эмес да. Же бияктан армияга жөнөткүлө мени. Служба кылайын деп. Анан айлам кетип анан кийин жөнөттүм өзүм. Анан баргандан кийин эле 5-6 ай эмес, бир айга жеткирбей эле армияга алып кетти. Себеби үйгө да деп Пайваска келип издешип атыптыр да үйүнөн. Балам кеткен убакта мен айтып атпайм, көпкө чейин жашырып мага айтпай жүрүшүп балдарым, кыздарым деп. Ал бул жанагы мен слесарь болуп эле танкаларды оңдоп коем, машиналарды оңдоп коем, аны согушка кирбейм деп койсо эле ишенип жүрүптүрмүн да. Анан кийин ушинтип согушту көрүп атам, балам, Украинаны көргөндө коркуп атам сен. Жанында жүрсең деле бир залакасы тийбесин десем, ошентип айтты да. Апа, эч интернетти да карабаңыз, телевизорду да карабаңыз, согушту көрбөңүз деди да. Şu görse şu soğuşun içinde de жүрген eкен, men жүрөк оорубасын деген eкен de балам. Бирок балдарга, досторуна айтып кеткен eкен. Бияктан чуу, тияктан чуу деп ок өтөт, ажалыбыз жокбуз, калабыз, ажалыбыз барыбыз кетип атабыз. Байжигит 2000-жылы 3 ноябрда Орусиянын Ханты-Мансийск автономиялык округунда төрөлгөн. 8 айлыгында баланы чоң ата, чоң энеси багып алат. Байжигиттин балалыгы Тоо коюнунда жайгашкан Чоң Ташта өтөт. 19 жашында Орусиянын улуттук гвардиясында аскердик кызматка чакырылат. Жакындарынын айтымында Байжигит аскерден кийин резервде болгондуктан согуш башталары менен эле чакыруу кагазын алган. Улуттук гвардия дейби, ошо биринчи чакырыла турган неме экен да мунуку. Ошого карап анан кийин службасын бүтүп келгенден кийин эле муну чакырышып атпайбы. Анан кайка качып кетет. Өзү айтты да, мен качып кетсем түрмөгө кетем да апа. Эмне барасың деп мен деле ыйладым. Эч калоосу менен кеткен жок. Баягы Россиянын гражданин болгондон кийин жигиттик милдет үчүн кетти да. Аткарышым керек, барышым керек деген неме менен кетти. Муну ата-энеси деле же мен деле бир ушак бар, служба кылып акча таап кел деп кантип айтасың балаң? Ажалга кайсы ата-эне баласын ажалга жөнөтөт? Ошону айткандарда ойлонуп айтсынчы, ата-эненин жүрөгүнө бурутулуп оору кошо бербей. Ошо балам күнөөсү Россияда эле төрөлүп калганы, ошо Россиянын гражданины болуп калганы. Жолбосо эч кандай атайлап кеткен жок, акчага кеткен жок.
өз деле согушту түшүндү, билди, айласы жок кетти, айласы жок барып ушу Россияга барып канын төгүп отуруп калды. Кыргызстанды ушинтип өлүп калса да мен арман кылбайт болчумун. Орто жалда калды. Буларды азыр эч ким деле Кыргызстан деле буларды ушул балдар өлүп калды деп айтпайт азыр. Аяктагыларга мен барып арыздан аламбы, азыр ата-энеси өтүп кетти. Бир бала өттү кетти. Анан көрө Кыргызстанга служба кылса мен сүйүнөт болчумун. Кыргызстанда ушинтип өлүп кетсе мен сүйүнөт болчумун, балам эрдик менен өлдү деп. Алып келип медалдарын тапшырды, ал бир келди, бир кетти. Ошол мени өкүндүрөт. Чоң эненин дагы бир өкүнгөнү Байжигиттин апасы менен атасы биринин артынан бири кайтыш болгону. Апасы рак оорусуна чалдыгып, өткөн жылдын ноябрында көз жумган. Чоң энесинин айтымында Байжигит апасын акыркы сапарга узатып келиш үчүн уруксат алып Каракөлгө келип кеткен. Атасы болсо уулунун окко учканын уккандан кийин Орусиядан Кыргызстанга келери менен эле 2 күн өтпөй көз жумган. Бир айга жөнөткөн экен. Эми антип бир ай жүргөн жок, ушу бир эртерээк кайра чакыртып алышты да. Келди, бакуш балам, ошондо акыркы жолу көрдүм да. Келип апасын коюп, жакшынакай кылып. Анан кеткен. Эми барбай эле кой десем, кантип барбай коем апа деди да, кантип барбай коем. Мен же түрмөгө кетем, же анан көрүп согуша берейин барып. 6 ай калды деп, 6 айга чейин жакшынакай оорубай сыктыбай отуруп тургула. 6 айда келип калам мен. 1 жыл болгондон кийин баары жөнөтөт экен да. Келинчек өтүп кеткенден бу да аябай стресс алып, бу да ооруп. Аны Россияга жөнөттүк муну да. Бул деле Россиянын гражданы болчу да. Бул жерден эч кандай карата албай койдук. Күнүнө 7,5 миңден төлөйт экен Россиянын гражданларына. Анан коюп ушака Россияга жөнөтөлдү деп жөнөттүк. Барганда да азап менен барды ол. Арраң эле жаны барды. Каласа апа ушул күздө келсе барып калабыз. Балам экөөбүз тең. Анан баласы өтүп кеткенден бул чыдай албай эле анан кийин лечениянда таштап барам деп ыйлап туруп алды. Келбей жатып берип деп Кудайдын кылган экен, биз эптеп көмүп алабыз. Анан балам көмүп коюп, мен барам сага балам. Десем болбой койду да, акыр балам апа деп. Келип 2 күндөн кийин өтүп кетти мунусу. Муну коюп бүткөндөн кийин бир 10 күндөн кийин анан Байжигиттин немесиге өлүгү келди. Юсупбаев Орусия басып алган Луганск жана Донецк элдик республикасынын аймагында 13 майда окко учкан. Анын сөөгү алгач Ростовко, кийин Москвага жеткирилген. Андан нары табыты Бишкекке жөнөтүлүп, Канттагы Орус авиа базасынын тиг учагы менен Каракөлгө алып келишкен. Бир Азербайжан бала өзүнүн командир экен, анын досу декен баламыз. Ошол жеткирип келди да. Ошол бала жеткирип келди. Анан 2 күн, 3 күн турду Бакуш бейиктечи. Анан дөөлө сайга барып ыйлайтты, кыздар артынан чуркап барат жүрүүгө деп анан. Ошол айтты да, бул согуш азыр бүтпөйт деп. Согуш бүтпөйт азыр. Эми ал бала деле жалгыз бала экен. Эми сен барбай эле койбойсуң, үйүңө кетпейсиңби деп ошончо кантип мен отказ кыла алам, түрмөгө кетем. Зордуктайт экен да буларды, зордуктайт экен. Ошол бала айтты да, ошо айтыптыр да кыздаргачы. Кыргызстан, ана мынтип айтыптыр да. Байжигитти де ошо мындай болуптур, Байжигиттикичи булардыкы мындай экен. Так 8-чи немеден дептир, 8-чи туннелден дептир, ошол бала айтыптыр да неме деп. 1-чи, 7-чи туннелге чейин буларды кууп утуручу, 8-чи туннелге киришкен экен булар. Токойдун ичи бүт эле туннел имиш. Жанагы түрмөдө неметкендерди алып барып туннел кастырат экен. Бияктан түрмөдөгүлөрдү алып кетип атыптыр го. Ошо бала айтты деп айтып беришти. Туннел кастырат экен. Анан ошо туннелдин ичинен 8-чисине жеткен экен булар, качып отурушупчу. Жана дрон деп коет экенсиңер го. Дрон. Ошо менен эле таап алып эле аткыла берет экен да булар. Анан булар ошентип очерет менен утуруп чыгып карап турушат экен эки жактычы. Ошо анан мурда тиги бала чыгып карап келген экен. Байжигиттин очерет экен да. Байжигит эле чыкканда баардыгы эле монтип тештен карап турат экен да. Байжигит чыкканда эле ошо эме менен атыптыр да. Чачыратып эле атыптыр, ошентип айтыптыр да. Анан ошондо баягы неметкенин атып койгондон кийин учуп кетеби бир бала, баягылар чуркап барып эле Байжигитти сүйрөп, эми ошондо чын колу буту деле калып калса керек да. Колуна тийген сүйрөшүптүр да. Эме орустар келди, солдаттар келди. Аларды мына канттан алды окшойт го. Бейиктен немеден аэропорттон
неме менен тозуп алып, канттан вертолет алышып келишти. Чоң орустар келди. Бияктан Оштогу неме бар экен, элчи орус киши ошода келди. Ал ошо мүрдөгө шаштырышты да бияктенчи, аябай шаштырышты. Көрсө жыттанып аткан экен, мен аны деле сезген жокмун. Эртерээк алып кетели дешип эле анан ага күтпөй кетти эле, ал барып ошо мүрдөдөн бек үйгө кайрылган мүрдөдөн неметип жолугуш ошол жактан эми жакшы эле немесин шан шөкөтүн кылып, аттырып, мынтык сынтыктарын Россиянын немеси деле өзүнүн милдетин аткарды. Ошондой болуп анан кийин коюшуп кетишти. Анан жакын болгондо мен деле аракет кылып аякпай гана барат элем да, баламды ушинтип эметтиңер, минттиңер деп, анан каягына барайын азыр. Ушу жекте байжигиттин баардыгынын колу бар кыздарым. Ушу байжигит ушекте чоңойду, кичинекейинен баштап. Эс тарткандан баштап ушу бактарды тигишти. Оны жекте турат го, мына казык сайып койдук ушу. Ушеке 2 түп, 3 түп черешне отургузду эле да. Ошо армияга кетерди. Мына жеке мына. Оны экөөнү неме сайып койдук го. Ошол өзүнөн өзү эле куурап калды да. Ушу куураганда эле жүрөгүм сыздап калды. Не болду балам тиккен эмеси деп. Анан кыркып койгонбуз. Эми түбүнөн чыгып атат. Ушуну аябай өзүмчө төлгө кылып жүрөгүм ооруп жүрдү көпкө чейин. Не болду экен, байжигитим аман эсен келсе экен деп. Ушу баягы кыргыздын эмеси деле ырым-жырымдары деле көбү туура келип калат экен. Ушу алма бактарын ушу ичинде чоңойгон балам. Эс тартканда ушулардын түбүн жумшартчы, ушуларга көң таштачы. Бүт жерде байжигиттин колу бар. Ушу жерде бүт колу тийген балам байкуштун. Бакты жакшы көрчү аябай. Актеп турчу момундай кылып. Байжигит аябай эмгекчил болчу байкуш балам. Анан ушу кичинекейинен эле атасы кулагына койчу да, ушу жер сеники балам. Ушу жерге келинчек алып келесиң, ушу жерде бизди багасың, бакта сеники, үйдө сеники деп. Бардык тилектерибиз ташкат. Бирок ушу балам кол тийген жерлер деп карап отурам мен. Ар жерине барган сайын арба иштеп аткандары көз алдымда элестетет. Ушу түшүнбөй өйдөтө мен айткандарга да нааразымын да, мен муну акча таап келип бер, же дүнүйө жийип бер деп жөнөткөн жокпуз. Баягы Россиянын гражданины болгон үчүн айла жок кетти. Өзүнүн деле көңүлү жок болчу. Өзү деле кийин айтты: "Апа, мен согуштан качып кете албайм. Качып кетсем түрмөгө түшөм. Андан көрө эл катары кызмат кылып жүрө берейин. Мен бияка өлөм деп келген жокмун. Кудай кааласа аман эсен барып калам." Сонун сөздөрдү сүйлөчү, жаныңызды бекем түйүп, ден соолугуңузду карап, мен барганча атам жакшылап карап тур деп, жана инвалид балам бакканбыз. Ошого да атап бакканбыз да, бакыттын баласы деп. Жакшынакай сөздөрүн айтып, жакшынакай болуп жүрчү балам. Капысынан ушундай ажалга туура келип калды. Эми Кудайга керекпи? Же пешенесин ошол өмүрдү жазганбы? Кудайдын айтканынан чыгып кете албайт экенбиз да. Уктабай ар таңда уйкуңду жегизген, үмүтүң батар бекенмен. Агарган чачыңдын арыталына карызмын, апакем менин парызым. Ой, картайба көп жаша, ай, жан апам. Ой, байлыгым апакем, ай, бары сен. Мындай болуп кете турган жамандыкты эч ким билбейт экен деп билсек бала чагабызды чогултуп алып эле пешенебизге камап отура бербейлиби? Ачка калсаңар деле суу ичип отургула, пешенебизде отургула деп.
Билинбейт экен, мындай кырсыктар билинбей келет экен, айтылбай келет экен. Бул согуш канча деген адамдын өмүрүн алып атат эми. Деги эле согуштун аты курсун да. Мен ушу баламдын өлөрүн билип калсам, тиги Россияндан берака база бер айланайын, качып эле Кыргызстанда жүрө бер дейт элем да. Эми ошолорго эскертүү да, ушинтип жаңылбаш керек да. Мына мен азыр бармагымды тиштеп отурам. Көп нерсе өкүнөм мен. Көп нерсе өкүнөм. Ушу балдарым ушул жакта алып калып, өмүрлөрүн сактап калбаганга мен өзүмдү күнөөлүү сезе берем да. Келинимди ошо Каракөлдөгү мечиттин жанында мүрдөгө коюлуп калды да, анан кыздар ошол жака неметип суранып туруп алышты. Папамды дагы эме үкөмдү да ошол жака коюп бериңиз, үчөө бир жерде жатсын деп, анан ошол жака койдук. Ошо кыздардын суроосу менен ошол жака койдуруп бердим мен. Аякта келинчеги жатат, анан баягы шариятта Кудайдан үмүт кылганда бир мындай өзүмдү элестетем да. Келинчеги менен, баласы менен үчөө чогуу жашап, тамак ичип аткандай сезилип, мага да ушундай жеңилдик болуп турат. Күйүттүн күчү менен ар нерсени айтам. Анара жолдошуңду жакшы кара, балаңды жакшы кара деп Куран окуп коюп отурам, башка эмне кылам. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин жумушсуздуктан чет өлкөгө эмгек миграцияга 100 миңдеген кыргыз жараны чыгып кеткен. Иш издегендердин көпчүлүгү Орусияга калган. Ушул тапта Байжигитте Орусияда төрөлүп орус жарандыгын алган миңдеген теги кыргыз улан кыздар бар. Жакында эле Орус Думасы аскерге чакыруунун курагын да 30 жашка чейин жогорулатты. Жаңы мыйзам 2024-жылдын 1-январынан ишке кирет. Андан сырткары полиция орус жарандыгын алып аскерди каттоого турбаган адамдарды аскер комиссариаттарына жеткирип жатат. Байжигитке чейин Каракөлгө дагы бир жигиттин сөөгү келген. 19 жаштагы Сыргабек Өзүбеков Кыргызстанда төрөлүп, кийин ата-энеси менен Түштүк Сахалинск облусуна көчүп кетип, орус жарандыгын алган. Сыргабек өткөн жылдын май айында курман болгон. Орус-Украин согушу башталгандан тарта Кыргызстанга жок эле дегенде 30 кыргыз жаранынын жана теги кыргызстандыктын сөөгү келди. Башында согуштун курмандыктары тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарына маалымат берилип турчу, акыркы айларда Украинада каза болгондордун ысымдары ачык айтылбай эле жерге берилүүдө. Кыргыз жарандарынын башка өлкөнүн согушуна катышуусу оор кылмыш экенин эске сала кетели. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256-беренеси боюнча Кыргыз Республикасынын жаранынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга жана согуштук аракеттерге катышуусу мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.